Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Манас чаңырыгында 6-күн кечинде студияда мен Назира Бердиолова. Ар бир күн кереметтүү эмеспи? Ансаңырында мынакей көркөрөгөн көздүн дагы биринчи күнүнө сиздер менен 2 айынын биринчи күнүндө жүз көрүшүп олтурабыз. Карысы бар, нырысы бар дегендей, мынакей бүгүн карылардын ушу чоң апа, чоң ата, тайне, тайталарыбыздын, байкелерибиздин, дейгочу бүгүнкү майрамды бардык ушу туугандарыбызды куттуктамакчыбыз. Эмне демекчибиз? Ушул төрүбүздүн көркү болуп жүрөрүңүздөр, биздин ата-энелерибиз, биздин апаларыбыз ушул бейишинин таманынан дегенде бардыгыбыз тириликтүү ата-энебизди сыйлап, ата-энебизге болгон сый-урматыбызды көрсөтүп, дайыма жөлөк таяк болуп дегендей, мына ушундай жакшы сапаттар менен биз гана ата-энебиздин ден соолугун да чыңдай алабыз, дайыма жүзүнө жылмаюу тартуулайбыз. Мунун бардыгы ушул биздин ата-энелерге арналсын. Эфирдин алкагында дагы жакшы маектер, жакшы ойлор айтылат. Мени бир нерсе жүрөгүмдө өйтөт дайыма. Эмне үчүн ушу мурда биз таң калчу элек, орустун баласы энесин таштап кетсе, орус жанагы Вася деген апасын таштап кеттир деп ушинтип көп таң калат элек. Акыркы убакта биздин ушу Айбектер да апаларын таштап калды, Назгүлдөр да апаларын таштап калды. Эмнегедир кыргыздар акыркы убакта ата-энесине тескери мамиле көрсөтүп жатат. Эмнеге? Статистика күнөн күнгө өсүүдө. Албетте бунун баарына жооп бериш үчүн биз Куттуу студиябызга дайыма ушул адамдардын укугун коргоп, миграция боюнча да бир топ маселелерди көтөрүп келген депутат Ыргал Кадыралиева. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен ушул рахмат бизге ушул 6-күн кечинде келгениңизге. Алгач жумура журт менен амандашып, анан бир кызуу маекке киришсек. Саламатсыздарбы? Ыргал айым, көрүнбөй калдыңыз. Бир гезиттерге да интервью бербей, телелерден чыкпай дегендей, бир эс алып алайын дедиңизби? Же бизнес жасап башкаларга окшоп? Азыр эми биздин парламент олигархтардын парламент болуп калбадыбы? Же сиз дагы эмкиге бир түптөлөйүн деп бизнес ачып кеттиңизби? Же үйдө депрессияда жаттыңызбы? Албетте, азыркы күндө эс алуудамын. Бирок пенсияга чыккан жокмун. Дагы убакыт бар дегендей. Менин балдарым кичинекей болчу. Ошолорду чоңойтуп, өзүмдүн жеке ата-энем менен бирге жашаганга аракет кылып, эс алуу учурунда көптөгөн иштерди кылып жатам. Мени баягы чет мамлекетке же бир жакка жумушка чакырып калса, тамашалап күлүп калам да. Жашымдан депутат болгондун бир жагы ушул экен. Эчтекеге жарабай калат экенсиң депчи. Анын сыңарындай биз жеткиликтүү деңгээлде тажрыйба алдык. Ошол тажрыйба менен бүгүнкү күндө дагы такыр эле унчукпай чейинге кирип кеткен жокмун. Өзүбүздүн оюбузду билдирип, керек болгон учурларда чакырган жерге барып, бүгүнкүдөй болуп, ошентип жүрөбүз. Андан сырткары дагы билим алыш керек, дагы тажрыйба топтош керек, иштешиш керек дегендей. Ошентип жеке өзүмдүн аялдык бактым менен дагы жүрөм. Абдан жакшы экен. Эми Ыргал айым, биздин күндүн темасы ошол бүгүн өзүңүз билгендей карылар күнү. Статистика боюнча ошол карылардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Сиз айтсаңыз, мынакей жогорку кеңеште 5-чакырылыштагы депутат болуп отурдуңуз. Кандай маселелер каралды? Деги эле ушу айлык маянасы көбөйүү боюнча, пенсиясын көбөйтүү боюнча, региондорду кыдыруу, эмне үчүн кыргыздын атасы, апасы ошол карылардын үйүндө жашаш керек деген суроодо. Биз баягы СССР таркагандан кийин биздин коңшу өлкөлөрүбүз, мисалы үчүн Казакстан менен Россия, ошол пенсиялык фондду топтоонун жаңы системасына реформа кылып атабыз деп өтүшкөндө, керек болсо алар ошондо прогноз берген. Кыргызстанда дагы 10 жылдан кийин Кыргызстан өз карыларына пенсия төлөө жөндөмдүүлүгүн ажырайт депчи, алар банкрот болот депчи. Бирок биздин система ошол эски система боюнча калган. Ошондуктан биздин система азыркы күндө тескерисинче коңшу мамлекеттерге караганда, реформа болгон мамлекеттерге караганда утуп чыкты десем жаңылышпайм. Бирок ошол эле учурда азыркы күндө минималдык эң төмөнкү пенсия бул мыйзамдын негизинде чектелет албетте. Ошол пенсиябыз бүгүнкү күндө 1700-2000 сомдун тегерегинде болуп атат. Ал эми орто эсептеги пенсия бул 5000ге жетпей атат, 4800 канча сом. Ошол эле учурда Кыргызстандагы минималдык керектөө бир айлыгы 5000ден ашыгыраак суммада. Албетте 5000 канча деп беришти, бирок менин эсебим боюнча 5900-6000ге чыгып калат. Ошол учурларда бүгүнкү күндө биз караларыбызды камсыздандыра албай атабыз. Бул биринчиден.
мамлекет тарабынан. Экинчиден биз баягы балдарга азыркы көпчүлүк региондорго барсаңар эле биздин ата-энелерибиздин нараазычылыгы эмне үчүн ата-эне пенсия алса ал пособие балдар албай калыш керек деген маселеде. Ошону менен алардын керектөөсүн биз дагы чектеп коюп атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден биз баягы ата-энелерге пенсия берип атканда айтабыз да, ошо аз, канча эмгектенгени менен деп. Ошол эле учурда Кыргызстанда 2000 доллар, 1000 долларга жакын пенсия алгандар да бар. Булар көбүнчө прокуратуранын иштеп жүрүп, прокуратура системасында иштеп жүрүп пенсияга чыккандар, же болбосо военный болуп иштеп жүрүп, аскер кызматында жүрүп пенсияга чыккандар. Алардын пенсиясы бүгүнкү күндө жакшы эле. Бирок сиз айткан суроого Назира айым, биз эмне үчүн карыларды таштап атабыз? Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир нече карылар үйү бар. Мен биринчи өзүмдүн баягы коомдук ишимди мындан бир 7 жыл мурун мына Абай көчөсүндө жайгашкан карылар үйүнөн баштаганмын да. Бул карылар үйүндө биз өзүбүздүн баягы салымыбызды кошолу деп жаштар чогулуп барсак, алардын көпчүлүгүндө баягы спонсорлордун күчү менен же башкалардын күчү менен берилген каражат жетиштүү экен. Жашоо шартын көрүп келдик. Кийин депутат болуп иштеп жүргөндө дагы барып көрүп келдим өз көзүм менен. Кандай депчи, тамак ашы жакшы жана башка, бирок аларга болгону мээрим жетишпейт. Мен бир 9 май майрамында карыларга баягы волонтерлор менен биргеликте тамак таркаталы дедик. Тамак таркатып жүргөнүбүздө бир үйгө кирсек, бир аял орус кемпир экен, жалгыз жашайт экен да. Аябай бир Свердловский районунда болчу, азыр эстесем, аябай бир көчөйүн деген үйдө. Анан келип биз сүйлөшүп, баягы тамагын берели десек айтканда, бизге тамактын кереги жок. Менин пенсиям жетет. Же башканын кереги жок. Мага болгону 1 саат сүйлөшүп отургулачы депчи. Ошол жетишпейт мага депчи. Ошондуктан мен айтар элем, бул да болсо биздин кечеги балдарыбызга кылган мамиленин жыйынтыгы деп ойлойм. Назира айым, мен баягы дайыма миграция боюнча маселени козгоп жүрөм. Биз ойлобошубуз керек. Бүгүнкү күндө ошондой, эртең биз жакшылыкка кетебиз депчи. Жок. Эртең тескерисинче ошол 280 адам карылар үйүндөгү, Абай көчөсүндөгү 2 миллион болуп калышы мүмкүн. Дагы бир 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин. Себеби бүгүнкү күндө балдарын таштап коюп чет мамлекетке кетип жаткан ата-энелер эртең бардыгы, балким ошо балдары карылар үйүнүн акчасын төлөп коюшу мүмкүн. Бирок мээрим төгүп жанында отурбай коюшу мүмкүн. Себеби мээрим албаган бала ата-энеге кайра мээрим бере албайт. Бул дагы себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан мен айтар элем, карылар үйүнө биздин кыргыз улутундагы биздин ата-энелерибиздин, сиз айткан Назгүл менен Айбектин ата-энелеринин түшүп жаткандыгы балким биздин эски бир нукура салтыбыздын. Же болбосо баягы эң негизгиси мехир деп коет. Мээрим, ошо мээримдин жоктугунан болуп жатат. Ата-эне баласына толуктуу түрдө эгерде мээрим төксө, эртең ата-эне дагы бала дагы ата-энеге ошондой мээрим төгөт деп айтар элем. Жакшы. Мынакей карылар деп калдык. Кээ бир ошо байкашыбызча, жанагы бир үй бүлө үйлөнгөндөн кийин балдары толук канда өскөн үй бүлөдө жанагы аял алып, акыркы учурларда жана айтып койчу эмес беле, кайнененин камырынан депчи. Анан буну бир эле биздин канал эмес, башка дагы бир каналдан көрсөтүлгөн да. Баласы келини менен чоң особняк үйдө жашайт экен, 2 этаж үйдө. Анын времянкасына кичи жана суук дубалдар түшүп калганда ата-энеси жашайт экен да. Эми элестетсеңиз, бир короодо, бирок 2 бөлөк үйдө. Эмнеге десе, менин жубайым менен менин ата-энемдин тили келишпейт депчи. Бул эмнеден себеп ушундай чыгып жатасыз дейт. Анан ошондойго наразы болгон ата-эне четке чыгып жашашат экен да. Мынакей жакында эле бир окуя болду. Бир орус кемпир менен чал жакшы эле үйдө. Бириси мончодо каза болуп калыптыр, бириси жана бактын арасында гүлдөрү сугарып каза болуп калыптыр да. Анын туурасына кошуналар жит келгенине байланыштуу милиция, анан кийин тез жардам чакырышып аныкталды да. Азыркы күнчө аты жөнү такталды, бирок балдар какта экенин билесиз да. Мына ушундай учурларда балки мамлекеттин көзөмөлгө алып туруп ошентип өлүп калып билбей калгандар канчасы бар. Мына жакында эле өзүң соц барактарда көп отуруп каласыз. Жана жалгыз апасы менен атасын баласы жумушка кетип барып култап кетип калып ачка. Алар да каза болуп калды. Ушундай өлүмдөр күндөн күнгө көбөйдү да. Балким мамлекет муну көзөмөлгө алып бир текшерүү кылып турса деген ой. Бул жакта мамлекет кандай жардам бериш керек? Ушундай суроо. Социалдык өнүктүрүү министрлигинде атайын баягы соцработниктер бар. Булар менен иштешкен. Бир эле карыларды эмес, жаштарды да кыйналган балдарды, зордук, зомбулукка учурап жаткан ата-энелерди, ушулардын абалын көзөмөлдөөчү, мисалы үчүн пенсия берип жатканда жана башка, булар бар. Бирок ошолордун канчалык деңгээлде жеткиликтүү иштешинде
сөз. Айыл башчылар, өкмөт башчылары, баягы кураторлар, домкомдор деп коет. Булар кайсы үйдө эмне болуп жатканын, кимдин үйүндө кары, кимдин үйүндө кароосуз калган бала бар, буларды билишет. Бирок ошолордун жеткиликсиз иштеп жаткандыгын негизинде деп ойлойм, эгерде балдар көңүл бурбаган учурда. Бирок албетте бул мээрим деген нерсе деп айтпадым мен башындачы. Бул мээрим деген нерсе мындай экен да, баланы деле ата эне сүйүүгө милдеттүү эмес мыйзам боюнча. Бирок камсыздандырууга милдеттүү дейт го. Биз ата энени да ушундай карашыбыз керекпи дейм да, балким сүйө албашыбыз мүмкүн, кимдир бирөө сүйө албашы мүмкүн, бирок камсыздоо жагын колго алыш керек. Мыйзамда бул көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн, эгерде бала ата энени карабай таштап кетсе, бирок ата эне балага пособие өндүрүп алганга, алимент катары дегенде өндүрүп алганга милдеттүү, укуктуу. Бирок Кыргызстандын тарыхында, мына мен 5 жыл иштедим, ошол атайын бул тармакка мен кызыкканмын. Кыргызстан боюнча бир гана ата эне, ал да Орус улутундагы, баласын сотко берип, алимент өндүрүп алганда, минималдуу керектүүнүн негизинде. Демек бул бар турбайбы? Буну маалымат жоктугунан балким көп ата энелер билбесе керек да? Бул мыйзамда өзү көрсөтүлгөн, мыйзам жазууда эми бардык жагынан каралат да, ошон үчүн көрсөтүлгөн. Бирок бул баягы биздин намустуу элибиз да. Мисалы үчүн бир нерсени айтып өтсөм, мына биз Валентина Леонтьева деген мен дайыма миграцияга кеткен досторума, миграцияга кетип жаткан жаштарга пример кылып айтып калам да, мисал кылып. Ал баягы СССР маалында жалпы СССРдин 15 мамлекеттин балдарына спокойный ночи малыши деп баю-бай айтып уктатып турганда, жакшы жомокту айтып берип турган. Бирок өзүнүн баласын бир дагы жолу уктатпаптыр да, өзү төшөккө жаткызбаптыр. Бир дагы жолу өзүнүн баласына көңүл бөлбөптүр. 50 жыл телевидение иштептир. Бирок аягында ошол баласынын колунан өлдү деген маалымат бар да. Себеби сен менин энем эмессиң, сен жалпы башкалардын энесисиң депчи. Айтайын дегеним, бул жерде мээрим төгүү, сүйүү биринчи кезекте болуш керек. Караганда деле биз баягы кээ бир ата энелер жакын эле маалымат чыкпадыбы? Бир балдары ата энеси баягы памятин жоготуп койгон учурда жолго таштап кетип калышкан депчи. Бул дагы болсо ошол бир ыймандын жоктугунан. Ыйман болсо, билим болсо, ден соолук болсо бардыгы жакшы болмок. Бирок ата эненин балким өзү дагы буга жооп берип аткандыр деп биз бүгүнкү жаштарга айтышыбыз керек да. Айтып атпайбызбы, жанагы келини батырбайт деп. Ал дагы кайнене болот эртеге. Ал дагы карыйт. Ал ошол нерсени сөзсүз анын өзүнүн башына да ушинтип келет деп түшүндүрүшүбүз керек. Байланышта телегөрчү бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен кечиңиздер менен барыңыздардын сиздерге суроо берейин дедим, аралыкча. Сизди аябай жакшы көрөбүз. Чын айтсак, биз только кандай десек, бүт Кыргызстан элине жакшы жардам берип келатабыз. Биз сизди аябай жакшы көрүп, ютубтардан, башка жерлерден көп көрөбүз. Элге кылган кызматыңызды аябай сыйлайбыз. Мен Семитон алабыз эжеке. Анан сизге бир суроо берейин дедим, жанатан бери карлар үйдө атпайсызбы? Ошо депутат болгондон бери сиз ошолорго эмне алып барып бердиңиз? Рахмат. Мен 2009-жылы Мы едины, биз биргебиз деген коомдук бирикме түзгөнмүн да. Ошол коомдук бирикме түзүп, албетте менин командамдагы жаштар бир 10 000 сомдон же 5 000 сомдон чыгарып, акча каражатын бөлүп ала албайт болчу. Ошол учурда мен эң азыр ойлосом эң туура кылган экенмин деп ойлойм. Биз бир 20-га жакын жаштарды чогултуп, менин жетекчилигимдин астында барып, ал жерде субботник кылып бердик. Ушул карлар күнү болчу да, 1-октябрь күнү экен да, азыр ойлосомчу. Биз баягы лопаталарды, шыпыргыларды алып барып, аларга шыпырып, баягы кичинекей концерттик программа уюштуруп берсек, ошондо мен биринчи жолу билгемин да, буларга мен жана айтып өткөндөй мээрим керек экенинчи, баягы убакыт сүйлөшүү керек экенин. Себеби ошондо мен күбө болгонмун. Мына бизде Вефа центрден, ошо мен баргандай, Вефа центрден, Бета Сторестен жана башка бир нече баягы организациялардан аларга жеткиликтүү деңгээлде акчалай каражат, тамак аш каражаты жетип турат экен. Керек болсо ал жерде үйлөнгөн карлар бар экен. Бири-бири менен ошол жерден табышып, той кылышып, аларга ошол директорго рахмат, өзүнчө шарт түзүп бериптир, бир комнатаны бөлүп бериптир да. Ошол боюнча мен мойнума алам, ошол боюнча биз баягы кийин иштешкенде мыйзамдын негизинде, же болбосо башка бир нерселердин негизинде жардам бергенибиз менен барган жокпуз. Бирок бир жолу оёрдоо программасына чыгып калсак, ошо карлар үйүндөгүлөр экен да, ошол жерден мага сунуш беришти. Сиз келип бизге жолугуп кетпейсизби депчи. Андан кийин ошондо азырда да министр
министр Базарбаевди ээрчитип, журналисттерди ээрчитип, волонтерлорду ээрчитип кайрадан бардык. Барсак, алардагы болгон шарт жакшы экенин көзүм көрүп жетип, ана мен сунуш бергенмин да. Ошо карылар үйүнө бир эле жашап жаткан карылар үчүн эмес, жанагы жогоруда мен айтып өткөн үйүндө сүйлөшөргө кишиси жок калган карыларды күндүзү келип кете турган кылып шарт түзүп берсек депчи. Албетте министр мага убада берди эле ошондо, бардык журналисттердин алдында мен түзүп, ушу күзгү ачылышын өткөрүп, сизди кайра чакырып ачабыз депчи. Бирок азыр ачтып ачпады мен толук маалыматым жок. Бирок ошондо көргөнүбүздөй биз ошо карылар үйүндө орун бар болчу. Тескерисинче биз карыларды алып келип, ал жерден эртең менен келип сүйлөшүп, кеч кеткенге шарт түзүп берсек, алардын баягы курдаштары менен сүйлөшүп, көңүл ачылмак. Ооба, туура айтасыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Экрандагы номерлерди терип 91 24 94 бул сиздерди жана бизди байланыштырып турган номерлер. Эгер сурооңуздар бар болсо, дароо берсеңиздер болот. Же балким азыркы учурдан пайдаланып, ата-энеңизге саламдабай жолдойсузбу же куттуктоо кыласызбы? Түз эфирди аркылуу байланышка чыгып узатсаңыздар болот. Студиябыздын коногу экс-депутат Ыргал Кадыралиева. Эми мындай Ыргал эжеке, мындай суроодо сизге мынакей азыркы учурларда пенсия деп алып жатасыз, анан чынында эле алардын бардыгы тамак аш өзгөчө жанагындай курбан айт болгондо, айт мезгилдеринде эттери келет. Кудай буйруса, мен ойлойм кыргыздын чукура эмес, мындай ыймандуу болушуп, мындай байкайсызбы, мисалы үчүн мен жакын эле өзүм күбө болуп келдим, 150гө жакын кой союлду, бодомал союлду, бунун баары карылардын үйүнө, балдардын үйүнө. Деги эле азыркы учурларда мындай колун сунган адамдар аз эмес да, жакшы болуп атат. Бирок ошо карылардын үйүндө дагы бир нерсе бар экен, буларды жанагы моралдык жактан дагы жардам берүү, психиатрлардын жетишсиздиги өтө аз экен да. Бир эле карылар үйүндө эмес, биздин ушул балдар үйүндө дагы мага көп кайрылышат да, бизге психиатр таап бериңиздер деп, анан аларды өзүңүз билгендей айлык маянасы аз да. Канткенде биз ушу балким волонтерлорду чакыртып, канткенде биз ошолордун психологиясына алардыга бир жардам бере алабыз. Каяктан психолог табабыз биз? Бир эле тамак ашына эптеп эле курсагы тойсо болду экен деп эле жардам бербестен, аларды моралдык жактан да колдоо. Анткени өзүңүз билет, күндөн күнгө бала өсүшү мүмкүн, карылар күндөн күнгө карышат. Анан өзүңүз билесиз, жүрөк тынч болбосо уйку дагы качат, анан ден соолук да начарлайт да. Назира айым, өкмөттү эле күнөөлөп, же болбосо мыйзам жок дей бере албайм. Себеби өкмөттүн кантип иштеп аткандыгы тууралуу, мыйзамдын канчалык деңгээлде аларга ылайыктуулугу тууралуу менде маалыматтар толук да бар да. Ошондуктан мен айтар элем да, бул баягы карыга баладай мамиле күтүп калат экен да, кары делечи. Ошондуктан мен айтар элем, баягы Шайлообек Дүйшөбовдун бир жакшы ыры бар. Карылар үйүндөгү кемпирдин монологу да, баягы мен алып кеткенде келдиңби сен деп алдынан чыккан ким келсе эле ошенте берет да. Айтайын дегеним, кары адамга баласы жанында болгондон ашык бакыт жок. Баласы жанында болгондон ашык бакыт жок. Керек болсо баласы кордоп, баласы уруп, баласынан кордук көрөткөн аялга же болбосо атасына барып сурасаң дагы, алар жооп берет да, балам жакшы депчи. Же болбосо милицияга барганда өзүнүн көрсөтмөсүн бербейт баласына каршы. Биз ошону кадырлап бакташыбыз керек да. Сиз башында айтып өтпөдүңүзбү? Карысы бардын ырысы бар депчи. Биз карыбыз жок болсо бизге жол көрсөтө турган адам болбойт. Албетте бүгүнкү күндөгү коом балким карыларга коомдун кереги жок, эчтекеге жарабай калган продукциясындай мамиле кылып аткандыр. Бирок кыйналганда, башка болгондо жол көрсөтө турган биздин ата-энебиз, туурабы? Атам бар, катам жок, апам бар, капам жок дейт. Анын сыңарында биз ата-эне менен гана адам экенибизди, эртең өзүбүз да ошо ата-эне экенибизди биз телевидение аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу, жана башка бир иш-чаралар аркылуу албетте ар дайым көргөзүп турушубуз керек. Жаштар министрлиги мурун сөзсүз түрдө ата-эне карылар түрдө жакшы бир иш-чараларды өткөрчү да, мындай идеал катары барып катышып, биз салымыбызды кошчубуз дегендей. Ошондуктан биз ушул чаралар менен көтөрбөсөк, тарбия айтайын дегеним, тарбиялык негизде кылбасак, аларды бир сүйүүгө мажбурлаганга эч кимдин колунан да келбейт. Психологдун да күчү жетпейт деп ойлойсузбу? Психологдун да күчү жетпейт. Сиз айтпайсыз, психологду табабыз деп. Психологдор бар, жетиштүү. Бирок ошолорду тарта билүү, айлык акысын менен бир иш алып баруу, ошонун негизинде кылсак болот. Бул психологдор бул кесип. Ал кесиптин ээси болгон адамдар азыр күндөн күнгө көбөйүп атат.
Демек, жакшылап сүйлөшүүлөр, пикир алмашуудан балким жакшы. Анткени бизге телевидениеда көп кайрылышат да. Телекөрүүчү күтүп калды, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим, ыргалчы саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Москва районунун Беловский айлык бүтүн чалып атам да, ошол жерде турам. Кайнем кайнатам мен турам. Балдарыма пособие чыгарайын деп айлык бүтүнө барсам, кышта кайнем менен кайнатам пенсия 8.000 алат деген силерге чыкпайт деп. Болбой коюшканда, ошону кандай алып кайрылсам болот деп сурайын дегем. Бул маселе жогорку кеңеште 5-созувда отурганыбызда каралган, каралмак турсун 2-окуудан өткөн, бирок 3-окуудан өтпөйбү, бул азыркы 6-созувдун иши да. Булар караса керек деп ойлойм. Бирок биз өткөрүп, биз буну кабыл алып, элге беребиз деп ар бирибиз ода кылып келгенбиз, элден. Бирок колубуздан келген жок. Эмне үчүн? Себеби закон, мыйзам жол берген жок. Мыйзам боюнча ата-эненин пенсиясы киреше катары эсептелинет да, үй-бүлөнүн кирешесине кирет. Эгерде биз ата-эненин пенсиясын үй-бүлө кирешесинен алып салсак, анда алар Кыргыз мамлекетинин кирешесиз жараны катары кайрадан пособие алып калыш керек болот. Эгерде биз ооба мына 2000 пенсия алган, 3000 пенсия алган, 4000 пенсия алган ата-энеге кайрадан пособие берели десек, анда биздин мамлекетте 70.000, 50.000ге чейин пенсия алган адамдар дагы кайрадан жумушсуз же болбосо кирешесиз адам катары алар да пособие алыш керек. Ошондуктан биринчи кезекте биз ошол мыйзамды жолго сала албай койгонбуз. Биз муну мойнубузга алабыз. Бизде Ниязалиева, Нарматова, Бокоев деген 3 депутат буну алып чыккан, инициатива кылып биз колдоп бергенбиз. Бирок мыйзамдын негизин ала албай койгонбуз. Ошондуктан мен оюмча ушул бул бардык элде көйгөй. Буну алып салыш аябай кыйын деп ойлойм. Бирок Назира айым, ошол эле учурда менин мына тажрыйбама таянсак, балдарыбызды окута албай атабыз, же болбосо балдарыбызга пособие алышыбыз керек деген ата-энелердин арасында 20.000, 30.000 сомдон контракт төлөп аткан ата-энелер да алып чыккан да, выйдеп чыкканбыз, мындайча айтканда, кирешесин жашыруу менен пособие алам деген туура эмес. Бирок чыныгы муктаж болгондорго айыл өкмөт өзү башчылары киришип, ошолор пособие алып берсе болот. Чыныгы муктаж болгон үй-бүлөлөргө. Жакшы. Түз эфирдебиз. Күндүн темасы карылар. Эгерде сиздер түз эфирге чыгып суроо берем десеңиздер, анда экрандагы номерлерди байланышка чыгып сурооңуздар бериңиздер. Бүгүн 6-күн кечинде жакшы маанай болсун. Анда бир сонун музыкалык чарма жалпы ата-энелер үчүн жаңырып өтсүн. Кайрадан студиядан жолугушабыз. Болсо дагы кичине дүйнө бүтүн батып келет ичине тагдырыңан
қаншаған байыр алса жер бетінде қаншада бар ошончо бир туғаным деп мен сезем жер шарын ардақтай дейишке алмашпай балдарыбыз адам атағын калтырбай көңүлдүн алтындай өмүрүн айландырып ырга жашагын бүгүндөп жаралган дүйнөгө таралган балдарыбыз обой эненин жеңилип өтпөйлү сезимди желбиретип сүйүү желегин желбиретип сүйүү Көрсөтүүбүз алдан ары улантабыз. Байланышка чыгып, СМС билдирүү, калоо тилектерди узатсаңыздар болот. Студиябыздын коногу экс-депутат Ыргал Кадыралиева. Ыргал эжеке, эми сизге суроо. Жакшы баланы жакшы эне төрөйт дейт да. Мисалы үчүн жанагы бардык эле батырлардын төрөлүү, жана бата берүүсү, анан ушул баланы ушундай аял төрөй алат деп мындай издешкен экен да. Ошол кездечи молдолор боло, ошол жакта жана табыптар деп койчу эле. Анын сыңарына жакшы энеден жакшы кыз туулат дейт. Анан мага кызык эмес, жалпы эле теле көрүүчүлөргө да кызык болсо керек да. Сиздин апаңыз кандай аял? Сиздин апаңыз деги эле ушул дайыма өзүнүн акыл насаттарын айтпай койсо керек. Дайыма ошо сизге акыл насаттарын айтып колдоо көрсөтсө керек. 1-2 сөз менен апаңызды сүрөттөп берип, анан айткан сөзү кайсы сөз дайыма эсиңизде болот? Менин апам аябай сулуу аял. Эмне үчүн? Баягы Айтматовго суроо беришкен экен да, сиздин апаңыз кандай аял депчи. Десе, кокуй. Эненин жаманы болмок беле дептир. Ар бир балага өз энеси сулуу, өз энеси ыйык, өз энеси эң бийик депчи. Анын сыңарындай мен үчүн менин апам эң бийик, эң улук, эң сулуу аял. Мен ойлойм, теле көрүүчүлөрдүн бардыгы ушинтип жооп берсе керек эле. Менин апам башкалардын тагдырына караганда апамдын тагдыры албетте мындай оош кыйышы менен оорураак болду го деп эсептейм да. Себеби баласы саясатка барган эне ушунчалык эне үчүн кыйын. Эгерде бирөө жаман десе, ошону бүткүл дүйнөсү менен жек көрөт. Анын баласын жаман десечи. Бирөө эгерде баласын жакшы десе, аны бүткүл дүйнөсү менен жакшы көрөт да. Сен менин алдыма түшүп алат, менин апам дайыма элечи. Бирөөнү жакшы көрүп, же болбосо мени жаман дегенди жек көрүп, бирок ошол эле учурда менин апам баягы мамлекеттеги бардык оор же кыйыш нерселерди жүрөгүнөн кабыл алат. Себеби мага үйрөтүп турат да, мындай десең болмок, мынтип айтсаң, бүгүн деле мени эфирден көрсө айтмак, ай мындай дебейсиңби депчи. Анын сыңарындай бардык нерсеге кошо, мен менен кошо жүрөт дегендей. Албетте, эне ыйык, эне бийик, мен дагы жанагы сиз айткан адамдарга да эле апам менен атама ар дайым көңүл бөлүп турам. Ар дайым барып, албетте аларга көп нерсе алып бара албашым мүмкүн, бирок ошол эле учурда бардык нерсени бергенге аракет кылам да. Убактымды бөлөм. Атам болсо күнүгө бир 5 жолу мага чалып турат. Эмне жаңылык депчи, кенет күлүп калам да, ата, азыр эле айттым го жаңылыкты депчи. Бирок мен бардык мен урактуу, биз эми чоңоюп, ата-энебизди баккыдай жетип калдык учурга. Мен айтар элем да, мен ушул принципте жүрөм. Жакшы кабар угуза албасаң, жаман кабар угузба депчи. Жакшы нерсе айта албасаң, жаман нерсени айтпа ата-энеңе депчи. Ошондуктан
албетте мен ата энемди чексиз сүйөм. Ал эми апамдын айткан сөзү, апам ар дайым мага айтчу да, кызым, бир жамандык нерсеге кадам таштаардын астында ар дайым мени бир ойлонуп туруп, анан кийин ташта кадамды, же алдыга ташта, же артка ташта депчи. Ошол сөзү мен дайыма эсимде. Керек болсо эмне иш кылаардын алдында дагы мен апамды бир көзүм элестетип туруп, анан иш кылам. Ошентсек биз мээрим менен, жакшылык менен жашамакпыз. Канча бир туугансыз? 8 бир тууганмын. Бирөөсү жок, азыр 7 бир тууган калды. Канчанчысыз? 8 бир тууганын 7-чисимин. Эң эркеси, эң сулуусу. Жетинчиси. Апаңыз алып пенсия? Апам азыр пенсияда, 63 жашта. Пенсия алат. Алат. Анан негизи мындай деген суроо берейин дегем да, ушу 8 баланы тарбиялап аткан учурларда ушу балдарга алды беле? Жанагындай жөлөк пул деп коюшат. Анан ошо жогоруда телеберүүчү чыкпадыбы? 2 бала менен ала албай жатам депчи. Алды беле? Биз жөлөк пул алганыбыз эсимде. Себеби мен кичинекейимде бир жашынакай бир кофталар келген да. Анан ошо кофталарды менге кийгенмин. Анан мен каяктан алдым деп кызыгасың да. Анан пособияга алганыбыз эсимде да. Анан бал алганыбыз эсимде. Баягы неме мененчи, флягадачы. Анан гезит алчубуз, ачыгын айтайын, арак берчү биздин пособияга, баягы калып кеткен унду берчү да. Кийин мен депутат болуп иштегенден кийин ушул нерсенин көбүнө көзүм жетип, керек болсо мамлекетте ошол учурдагы өкмөттү сотко бергим келгенде, ошол мурунку биз кичинекей учурдагы. Себеби баягы бөлүнгөн акчаны толук элге бербестен эле бир бизнесмендердин калып калган арагын, акчасын которуп коюп туруп, мат резервдеги эскирип калган унду 3-чү сорттогу, же болбосо күн помошко келген, баягы жардым мамлекет катары бизге күн помошко келген кийимдерди бере беришкен да. Мен азыр ишендим да, ошондо мен күн помошко келген кофтаны кийген экенмин. Пособияга келди депчи. Ошондуктан албетте бул мамлекет бул боюнча кам көрүш керек. Мамлекет ар бир балага кам көрүш керек. Ал баланын жардылыктан чыгарыш үчүн мына социалдык өнүктүрүү министрлиги бул баягы депутат болуп жүрүп сындап жүрбөдүмбү? Силер кассир эмессиңер. Силер мамлекеттен келген акчаны эле берип койбойсуңар. Силер неме кылышыңар керек депчи. Мамлекетте балдарды жардылыктан чыгаруунун жолун табышыңар керек деп. Анын сыңарындай керек болсо конституцияда жазылган ар бир баланы мамлекет каржылоого, бекер окутууга, бекер дарылоого милдеттүү депчи. Ошон үчүн мен айтар элем, бул ар бир баланын, ар бир ата эненин ошол эгерде чындап жарды жашаса, пособияны алууга конституциялык укугу бар, мындай айткандачы. Ошон үчүн биз аларды кам көрүшүбүз керек. Жакшы. Куршапта эң бай адам ушул Кадыралиевдер деп калышат да, сиздин атаңызды айтыпчы. Атаңыз чынында эле жан дүйнөсү бай, ушул элдердин айтуусу боюнча акылдуу, малга өтө жакын, жаныбарларды сүйгөн, медицинага быйыл 50 жылдай болуптур да кызмат кылганычы. Атаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Бай десеңиз материалдык жактан деп ойлоп кеттиңиз окшойт. Бай деген эми телевизордон айтылбадыбы? Ыргалдын атасы бай депчи. Жан дүйнөсү. Бай деген сөз бул байлык эмне? Байлык балдардын амандыгы, бүгүнкү күндө көбүбүздүн байлыгыбыз ата энебиздин амандыгы, бир туугандарыбыздын амандыгы бул биз үчүн чоң байлык. Бирок мен айтар элем да, менин атам кээде айтып калам да, ата ушунун баарын сатып салып Бишкекке барып бир жаныма жашабайсызбы депчи. Атам жок айланайын, мен мына кородогу койдун жуушаганынан, баягы тамак жеп жуушайт го, ошонунан удовольствие алган адаммын дейт, ошондон рахат алам дейт. Мен кышында үйгө барсам, атам тизесинен өткөн резинка өтүктү иштеп, кулда иштейт. Баягы резинка өтүктү кийип алыпчы. Көчөдө ошого жараша жашайт дегендей. Анын сыңарындай мен көпчүлөр айтып калчумун, мен атам миллионермин деп калат, бирок нарын менен таласты да көрө элек депчи. Анын сыңарындай албетте байлык бул ички дүйнө. Атам комуз чертип, сөздү кырчып сүйлөгөн, терип сүйлөгөн ушундай киши да. Ошон үчүн дагы биз атаман көп пример алсак керек. Ырдап дегендей, мен баягы ырдаганда дагы атам ырдаса, апам ырдаса, мен эмнеге чыкпасын деп чыгып алгам да сахнага, анын сыңарындай. Ошон үчүн атам менен сыймыгым, атам менен сатып кеткис досум, алмашкыс, эч качан эч нерсеге алмаштыргысыз адамым. Айтып калышат го, бир гана жол жашоодо барчу жол депчи, бул жакшы жол депчи. Бул ата энеге барчу жол экен да, анан бир эле мырзанын сүйүүсү өзгөрбөйт дейт да. Бул атанын сүйүүсү дейт да. Кечиресиң Назирайым, баягы парламентте эки депутат спорлошуп калабыз го, мындай сөз талашып калабыз, же болбосо бир катуураак сөз айтып койсоң,
атам ошол саатта радиодон угуп, ошол саатта таксиге отуруп, толук 9 сааттан кийин эшигиң алдына келип калчу да. Эмне болду депчи. Ансыңарындай ата-энебиз бар болсун. Ата-эне сиздин да атаңыз ошондой сизди сүйсө керек. Ошон үчүн ар бирибиз бүгүнкү биздин сүйүүгө толтурган ата-энебизди сөзсүз эртең биз кам көрүп сүйүшүбүз керек. Ата-энем да карып калды. Мен ата-энеми дагы учурдан пайдаланып, карылар күнү менен кар деп эсептебейм мен аларды. Куттуктайм. Жогоруда конституция деп калдыңыз да. Социалдык барактарда деги эле биздин коомчулуктар конституцияга өзгөртүү киргизүү сунуштары болуп жатат. Бирөөсү киргизсе, бирөөсү киргизбесе, эмнеге өзгөртүш керек ал деген дагы пикирлер айтылып келет. Экс депутат катары айтсаңыз, бул маселе ошо сиздер 5-чакырылышта отурганда да кичине козголуп анан тынчып калды. Азыркы учурда бир чоң талкууга алынып жатат да. Оюңузду уксак. Конституцияны өзгөртүүнү албетте парламент кабыл алыш керек. Референдум жарыялайбызбы же жарыялабайбызбы? Конституция өзгөрөбү же өзгөрбөйбү? Мен бүгүнкү күндө бүгүнкү биздин депутаттарга буну өзгөртүүсүнө же болбосо туура же туура эмес жолго салуусуна ишенем. Алар буну талкуу менен, башка менен алып чыгып жатат азыркы күндө. Бирок албетте бул туура. Алардын дагы өзүнүн учуру дегендей, биз өзгөртө алган жокпуз, себеби мыйзам жол берген жок. Алар эгерде ушул кадамга барып аткан болсо, алар балким мыйзамдык жолун тапкандыр. Бирок талкуудан мен элдин сөзүн айтайын, эл катары региондорго чыгып атабыз. Жакында эле Жалал Абад областында болуп келдим. Ошол жердеги элдин ою катары алар ошол мыйзамдын сакталуусунун негизинде болсо, алар деле макул. Референдум болобу болбойбу же референдумда кабыл алынабы, өзгөртүү же кабыл алынбайбы, бул эл чечет. Элге салып берип атышат. Бирок ошол эле учурда парламентте аябай мындай ысык талкуу болуп атат деп айтар элем да. Мен СДПКнын партиянын мүчөсү катары бүгүнкү күндө элдин арасындагы бир карапайым адамдардын бири катары айтар элем. Бүгүнкү күндө эл күтүп жатат. Ошол эле СДПК партиясынан, ошол эле биздин лидерлерден, ошол эле саактарлаш болгон башка партиянын лидерлеринен чоң талкууну, чоң бир фактылар менен баягы чыгып алышы эле сен жаман, мен жаман, сен мародер, мен мародер деген талкууну эмес, бир мыйзамдык негизде, талкууну алып чыга турган болсо, ошол нерсени эл күтүп атат да, жана не только талкууну, ал жерде жеңишти күтүп атат. Бүгүнкү лидерлерден. Бирок негедир биздин СДПК партиясынын көпчүлүк депутаттары бул нерсени аларга тиешеси жок деп отурганы мени таң калтырат. Же болбосо башка партиянын дагы лидерлери алар баягы ким каяка ооп кетсе ошол жака өтүп кетем деген принципте тургандай сезилип атат да. Ошонун негизинде ооба мен ошол эле социалдык тармактарда мен да окуп атам, гезит журналдарды мен да карап атам. Мен көрүп турам, көпчүлүк удар, көпчүлүк баягы сокку биздин президентибизге тийип калып атат да. Себеби депутаттар активдүү эмес. Себеби депутаттар мурункудай бир чыныгы бир күйүмдүүлүк менен, фактылар менен, бир талкуу дебаттар менен чыкпай атат да. Ошонун негизинде эл балким буга мен мисалы үчүн парламенттеги депутаттардын талкуусунда канааттанбай атам, мындай айтканда тойбой атабыз да, туурабы элден. Ошону менен бир элге толук түрдө түшүндүрө билсе, эл деле колдоп берет болчу. Сиз айтып жатпайсызбы, активдүү эмес депчи, копулма толбой жатат деп, анан мындай деген ой келет атат да элдердечи. Жана 5-чакырылыштагы жүргөн Дамира Ниязалиева, Жылдыз Жолдошева жана Ыргал дегендер каякта жүрөт. Анткени дайыма ыз үчүн сиздер козгочуңуздар, дайыма мындай бетке айтып, дайыма бир мындай активдүү иштерди көрүп келчүкпүз да. Биздин азыркы элдердин айтуусу боюнча парламент бул олигархтардын орду болуп калды, парламенттин айланды деп ушу биздин экс депутатыбыз Равшан Жээнбеков айтып калды. Бирок өз кезегинде ал эле депутат болгондо, ал эмнени кылды, ал эмне кылып жардам берди, жанагы бүткөн ишке сынчы көп болуп эле ошол экс депутаттарыбыздын баары аябай эле талкууга алып жатышат да ушул маселелердичи. Эмнеден себеп деп ойлойсузбу? Ошол бир толук кандуу жооп бериңизчи. Депутат деген ачык болуш керек. Депутат деген жанып туруш керек. Депутат деген өзүнүн оюн ар бир ситуацияга өзүнүн оюн ачык айтыш керек. Анын микрофону бар. Депутат деген сөзсүз түрдө коомдук иштерге активдүү катышып, бардык тармакка өз салымын кошуп туруш керек. Ошонун сыңарында Равшан Жээнбековду айтып өттүңүз, эмне кылып койду деп. Сиз деле айтып атсаңыз керек, баягы сиз жогоруда айтып өткөн 3 депутат деле эмне кылып койду деп. Депутат деген эч нерсе кылып кое албайт. Депутат деген мыйзамга болгон талкууда өзүнүн ачык пикирин айтуу менен өзүнүн салымын кошот. Ошол мыйзамды кабыл алат.
жана иштөөсүн көзөмөлгө алат. Бүгүнкү күндөгү эл эмне үчүн канааттанбай атышы мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө унчукпаган депутаттар көбөйүп кетти да. Биз күтүп аткан депутаттардан биз кыйын деп ойлогон депутаттар эмнегедир унчукпай турушат. Балким алардын да билгени бардыр. Балким алардыкы турадыр. Ошо унчукпай койгон үйдөй баледен кутулуп аткандыр алар деле. Бирок ошол эле учурда сиз айтпадыңызбы жана олигархтардын парламенти болуп калды депчи. Бул элге жараша. Эл ошону шайлады, эл ошону тандап алды. Биз элдин тандоосун сыйлашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда элибизде баягы ооба бизнесмендер толуп алды, коммерсанттар келип алды деген ой болушу мүмкүн да. Балким баягы 5-созов бул апрель революциясынан кийин, Ош окуясынан кийин түзүлгөн созов да. Ошон үчүн бир мындай чындыгы бир иштеген адамдар көбүрөөк болду. Менин коллегаларым арасындачы. Ал эми бүгүнкү созов бул баягы тынч заманда, байлык менен өлчөнө турган заманда келип калды окшойт. Бирок кыргызда бир сөз бар да, касапчы өз энесине сөөк сатат деп. Бул курубадыбы? Энесине сөөк сатып атса касапчы, демек бүгүнкү күндөгү жалаң касапчыларбы же жалаң бизнесмендер келип калганы балким элибизге ошол тандоо ылайык болгондур. Балким, ошондуктан мен айтар элем, бүгүнкү депутаттар, мен оюмча жаш депутаттар, тажрыйбасы жок болушу мүмкүн. Көпчүлүгү микрофонго чыгып өз оюн айта албай аткандар, же болбосо өзүнө ишенбей аткандар. Мен айтар элем, сиз жогоруда санап өткөн тажрыйбалуу депутаттардан билбесең чакырып сураш керек. Мисалы үчүн мен деле жаш 28-29 жашымда депутат болуп келдим. Мен улуу баягы мурунку министр, мурунку иштеп кеткен адамдардын түнү керек болсо үйүнө чейин барып алчумун. Эшиктин алдына чыгарып, алардан кеңеш сурап, эмне болуп атат, кандай кылсак туура болот. Иштейм деген адамдын ою да. Канткенде ушул мыйзамга өзгөртүү киргизсек, элге туура болот деп үйүнө чейин барып алып, кеңешти сурап, же болбосо кээде кафеге чакырып алып, ушул суроолорду жаадырып отурчумун да. Ошонун сыңарындай керек болсо сураш керек. Билбесең сура, билсең аткар дегендей. Туура айтасыз. Түз эфирдебиз. Келиңиздер дагы барыңыздарды ушул сонун бир музыкалык чыгармага жетелеп келели. Бизден эч кандай алыстабаңыз. Өчпөстөн эсте бары, көңүлдүн калса да бөксө жагы. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, мезгилдер карматпай өтсө дагы. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, мезгилдер карматпай өтсө дагы. Жүрөктүн буйругу башкачабы, жүрсө да тагдырдын канча тагы. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, жашынып жаштыгым калса дагы. Seni sağından boydan жүрөм, жашынып жашты алса дагы. Өлчөмдү бул өмүр туура кыска, өткөнгө өкүнүч кылабыз да. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, баладай багынбай убакытка. Мен сени сагынган бойдон жүрөм,
сагынбай убакытка жыргатпайгу турмуш сонунуна жылдарды койсо да орунуна мен сени сагынган бойдон жүрөм тумардай тагынып моюнума мен сени сагынган бойдон жүрөм тумардай тагынып моюнума мен сени сагынган бойдон жүрөм мезгилдер карматпай өтсө дагы мен сени сагынган бойдон жүрөм мезгилдер карматпай өтсө дагы мен сени сагынган бойдон жүрөм жашынып жаштыгым калса дагы мен сени сагынган бойдон жүрөм көрсөтүүбүз алдан ары улантабыз. Эми ыргалайм мындай суроо сизге. Мынакей 5-чакырылышкадан кийин жакшы иштерди көрсөттүңүз. Кайгы муундар болду, кара булут каптады. Мен сизде мындан сиз менен 2 же 3 жыл мурун бир маегибиз болду эле да. Ошондо сизде кара булут каптаганда мен сизге айттым эле, жеке эл дагы айтты эле, шамал болот ыргал чыдап тур депчи. Анткени ал кара булутту дагы шамал айдап өтөт экен да. Дайыма жакшы боло бербейт экен. Кээде карасак арыкта суу да акпай калат. Анан кандайдыр бир себептерден агып баштайт. Анткени аккан арыктан суу агат дегендей. Азыр жакшы маанайда экенсиз. Кайгымын жоктой, көзүңүз жогоруда өзүңүз махыр деп айтып жатасыз, мээрим деп айтып жатасыз, көзүңүз мээримге толгон. Балким бул тыныгуу сизге керек болгонбу деген ой келди да. Анан мындай суроо айткым келди да. Сиздин ушул 6-чакырышка барбай калганыңызга сиздин ушул кичине мындай кара так деп айтсам менин туура эмес суроо болуп калат го. Кичине сиздин мындай депутаттык мандатыңызга тоскоол болгон агаңыздын маселеси. Бирок ошол нерсе себеп болду дейин десем, сиздин жаныңызда жүргөн кесиптештердин дагы өмүр баяны кичине туура эмес болуп жатпайбы? Бирок алар олтурушат да. Эмнеге себеп? Бул бир эле менин эле суроо эмес, бул жалпы теле көрүүчүлөрдүн суроосу да. Бар эле баягы мен мурда айтчумун да, элге кызмат кылыш үчүн, башка кылыш үчүн сөзсүз эле депутат болуп алып, келип алып анан кылыш керек эмес депчи. Депутат болбой деле кызмат кылса болот деп. Анын сыңарындай бүгүнкү күндө деле эл үчүн кызмат кылабыз деп жүрөбүз дегендей. Бирок албетте мен ал нерсеге өкүнбөйм. Болгон окуяларга такыр өкүнбөйм. Алардын бардыгынан бир кичинекей болсо дагы жакшы нерсе тапканга аракет кылам да. Себеби чындыгында сиз айткандай, балким ошол нерсе мага керектир эле. Жакшыны жакшы деп ажыратууга, жаманды жаман деп ажыратууга. Эгерде биз ошол убакта бир ар бир нерсени өлчөптүрүп мамиле кылбай, бир кыя басып алганыбызда мындан да оор болуп калышы мүмкүн эле. Балким менден кемчилик кеткендер. Ошондуктан жана айтып атпадымбы, депутаттар балким өз оюн айтпастан ополтоодой бир жаманчылыктан аман калып аткандыр, унчукпаган үйдөй баледен кутулуп аткандыр депчи. Ошондуктан ал нерсени да үйрөнүш керек экен. Ал нерсени да баштан өткөрүш керек экен. Көпчүлүк учурларда мен жолдо баратсам, мен депутат болбой калганымды унутуп калып эле өз проблемасын айткандар дагы деле бар да. Анан мен күлүп эле угуп, колумдан келсе бүгүнкү күндө деле министрлерге чалып, мурунку менде иштеп жүргөн жардамчыларым азырга чейин мага иштеп жардам беришет. Алар менен алардын иштерин бүтүрүп бергенге аракет кылам.
керек болсо гаиге түшсөм деле телефонумду алып эже ишиңиз жакшыбы дей беришет. Анан мен жүрөм ушу эл катары деп тамашалап күлүп калам. Демек мандатыңыз эле жок экен да. Андай болгону менен көчөдө болобу, үйдө болобу же башка иш чараларда болобу, мурункудай эле өз ишимди аткарып жасоого аракет кылып жүрөм. Албетте, кээде колдон келбей калат. Колдон келбеген учурларда мен ачык эле колумдан келбейт деп эле айтып түшүндүрөм. Жакшы. Агаңыз жакшыбы азыр? Агам жакшы. Негизгиси ден соолугун чыңдап, бир аз өзүнө келип калды. Мындайча айтканда, сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Баягы жакшы көрүнөт депчи. Ошонун сыңарындай менде баары жакшы. Дайыма жакшы болсун. Балдарым кичинекей дедиңиз. Балдарыңыз окуп жатабы азыркы учурда? Балдарым 1-3 класска барды, 1-3 класска барды. Алар үчүн мамасы үйдө турган жыргал. Ошондуктан үй-бүлөм тынч, элибизде тынччылык болсо, терроризм жана башка нерселер болбосо, саясий күрөш өз жолу менен, өз эрки менен боло турган болсо, эрежеси менен боло турган болсо, мамлекетибизде тынччылык болсо, биз бактылуубуз. Ар бир аял, ар бир эне, менин оюмча, мендей ойлонот. Коомдук ишмер катары жеке ошо Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган адам катары айтсаңыз, президенттикке мындай ким келиши мүмкүн деп ойлойсуз? Мындай саресеп кылып, өзүңүзчө ой толгонуп жатып, эми бизге караганда кесиптештериңиз анча-мынча кандай иштерин сизге маалым да? Биздин мамлекетте, өлкөбүздө саясий аренада президенттикке татыктуу жарандар көп. Аябай эле көп. Балким бешенесидир ким келиши. Бирок татыктуу менин коллегаларым, бир чоң саясатчылар көп. Ошолордун элдин тандоосу менен ким күчтүү болсо, ким эл үчүн чыныгы патриот болсо, ошол келсин деп тилек кылар элем. Себеби эмгек эч качан жерде калбайт да. Элиңди сүйсөң, чын дилиңден кызмат кылсаң, уурдабасаң, келип эле мамлекеттин башына келдим деп эле жерлерди бөлдүрүп, бир байлыктарды тартып ала баштабасаң, аны эл да билет, Аллах да билет деп ишенем. Ошон үчүн элин сүйгөн, элге кызмат кыла турган жаран келсин. Биз ажо президент деп калбадыкпы? Биздин ажобуздун ырларын уктуңузбу? Чыгармачылыгына болгон көз карашыңыз, ырлардын маанилүүлүгү азыркы учурларда ушул каналдардан кетип жатат, клип тартылган экен, оюңузду уксам. Албетте. Анткени сиз да канча-мынча ырдап каласыз. Атаңыз айткандай, атам ырдаган жакшы көрөт, комуз чертет дегендей, балким ошол адамдын жан дүйнөсүнө бир руханий байлык керек болуп, ошол маданиятка кичине көз жүгүртүп көрөйүн дедиби? Оюңузду угайлычы. Албетте ырдаган адамдарды мен аябай сыйлачумун да. Мен өзүм так ырдачу эмесмин мурун. Ырдаган адамдарды аябай сыйлачумун, суктанчумун. Баягы ырдап жаткан ырчыны ошол ырдап ыр бүткөнгө чейин кичинекей миг учурунда мен сүйүп калчумун да, мындай айтканда, ал аялбы же эркекпи андан эме кылчу эмес, мен аны чын дилимден жакшы көрүп калчумун. Анын сыңарындай албетте президентибиздин ырын уктум. Муну сындап эле жок, бул туура эмес же туура деп айтпашыбыз керек. Бул жерде президент катары эмес, ал таланттуу адам катары мен карагым келет. Мына үй бүлөсүнүн баары эле таланттуу, өнөрлүү адамдар экен. Анын сыңарындай бул да болсо өнөр өлбөйт же жигитке жетим ишенер аздык кылат деп коет го. Саясатта жүргөндө мен көбүн билем да, көпчүлүк депутаттар, көпчүлүк министрлер ушунчалык жакшы ырдаган таланттуу адамдар эле. Алар деле өздөрүнүн ырларын чыгаргысы келет, бирок элден уялат да. Ачык айткандачы, элден уялат. Анын сыңарындай, балким президентибиздин ырдаганы кайсы бир убакта ырчыларга, биздин маданиятыбызга, эстрадалык бир жаштар, таланты бар жаштарыбызга өзүнүн бир немесин, мындай колдоосун бергендир. Коркпо, уялба. Да, бул анын жеке Алмазбек Шаршеновичтин жеке иши, жеке өнөрү деп баа берем. Рахмат сизге. Биз менен 1 сааттай мали бат өтүп кетет. Эртеден кечке эле олтурсак деле сөзүбүз түгөнбөйт. Тирүүлүктө суроолор көп болот экен, жашоо улана берет экен дегендей, бул акыркы жолугушубуз эмес. Эми биз оюбузду жыйынтыктап, бизди көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөргө, апаларга, аталарга, элибизге бир жакшы тилек айтсаңыз. Эң негизгиси, ата-эне качан рахат алып, ата-эне канчан жүрөгү тынч болот.
баласынын ден соолугу чың болуп, баласынын иши жакшы болсо, ошол ата энеден өткөн бактылуу адам жок да. Ошон үчүн бардык ата энелерге, бардык биздин карыларыбызга биринчи кезекте жүрөгүнө тынччылык, үй бүлөсүнө бакыт каалайм. Баласы бактылуу, ата эне бактылуу дегендей, балдарыбыз дагы ошол нерсени билип, ар дайым ата энебизди бактылуулукка бир умтулсак да, бактылуу кылгангачы. Ошондуктан биз көзүнүн тирүүсүндө сыйлоо, карысы бардын ырысы бар дейт. Дайыма элибизде ырыскы, кешик болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун. Башка мамлекеттерде кичинекей бир мындай терроризм же башка дегендей нерселер болсо, мен күнүгө бир мамлекетибиз тынч болсо экен деп, мен да өзүм да салымымды кошконго аракет кылам да. Ошондуктан бардыгыбызга тынччылык, элибизге токчулук, кары ата энелерибизге бакыт тилейм. Ийгилик, сизге дагы ден соолук каалайбыз. Сиз дагы апасыз. Эми кары эмес, бүгүн апалар, аталар күнү болгон. Сиз дагы апа, сиз дагы майрамыңыз менен жолугушабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын коногу экс-депутат Ыргал Кадыргалиева болду. Эфирдин алкагында жакшы маектер айтылды. Жашоодо балким колдоносуздарбы, кунт коюп уктуңуздар деген ойдомун. Ата энелер биздин дасторконубуздун, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин деген жакшы нота менен, жакшы сөздөр менен эфирибизди жыйынтыктагым келет. Жакшы сөздөр айтылсынчы. Жылы сөз дайыма адамга жагымдуу тиет, жаман сөз жанын эритет дегендей, жаныбызды кейитет. Бири-бирибизди кейитпейли, жүрөктөрдү оорутпайлы. Назира Бердиоğluова болду. Коштошпой, эмки эфирге чейин аман эсен болуңуздар.